А зачем мына жерден чыгарасыңар Чеховадан? Поезд жолду кыртып чыгарып атасыз азыр? Мэриянын жыйындар залы бүгүн базардагы сатуучулар менен толуп турат. Анткени мэрия тараптан башталган ишке алар нааразы. Бардык ишти мыйзам чегинде жасайм деген шаар башчысы келгендерди түшүнүү менен эмес, демитүү менен каршы алды. Ал ортодо жаңы курулган көпүрө жөнүндө да сөз кошулду. Неме болуп жүрөбүш керекпи? Подземный кылганга бүгүнкү күндө бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Инвесторлор келбей атат. Эгерде мына көрүп атабыз го биздин бюджетибиз канча, кыла турган иштер канча. Бүгүнкү күндө ушул мосту дагы арамдан арам зорунан кылып алдык ошону дагы. Ошого да рахмат айтыш керек. Кот мосту кылышты. Ошондуктан бүгүнкү күндө силер эч кимге бизнесиңер эч ким жапкан жок. Стоянкаңарды эч ким жапкан жок. Жол кирилет, алыстагылар уксунда атам мен. Эгерде силер мыйзамды бузуп, эгерде тоскоолдук кылсаңар силерге ошо мыйзам чегинде шара колдонот. Үмүт менен келген соодагерлерди жакшы баргыла деп сөздүн акырына чейин укпай шашыла чыгып кеткен кала башчысы менен күтүп тургандар эми ачык асман алдында сүйлөшүүгө өтүштү. Ар кими өз чындыгын айтуу менен. Талаш тартышты жараткан Айгүл ачык акционердик коомунун жанындагы майда соода кылуучулар үчүн эми жол жабылат. Анткени бул жерде Ленин көчөсүндө пайда болгон жол тыгынын азайтуу үчүн парковка жасалып, ачык турган дарбазалар жабылып, ушул чакан базардын аймагы уна туруучу жана кирип чыгуучу жайга айланмак. Буга мындагылар макул эмес. Азыр во время ушу маалда ушу жерден жол түшүрөм деп атпайбы? Муну жерден келип, железный дорожный, муну жакты көрсөтсөңөр, железный дорожный бул асы болгон. Мурда поезд жол болгон. Анан ошонучу ошол жерде үстүнө шагал төгүп, жол кылып, муну жака киргизиште эмне кереги бар? Эгерде бул жерге муну жерге стенка кылат эмиш, стенка кылса бизге каяктагы эл кирет. Бардык жактан айлан, онун жерде бир эмес эки варата турат го, сумдун эки варатасы жетпей атабы. А муну жерден тагын бир варата ачат экен. Биз ушунча карапайым элди ойлобой, мэр башкалар менен сүйлөшүп, бардыгынын документтерин топтоп, анан биз ушул чечимге келдик. Элден бир ооз мэр сурадыбы? Мэр өзү кантип мэр болуп отурат? Эл менен мэр турабы? Элге иштеш керекпи? Эл үчүн иштеген болсо, эң биринчи очередде биз менен иштешсин. Бул жердегилердин аларга болгон нааразычылыгы булган эмес, шаар башчысынын маданияты да. Андан калса алдын ала маалымат да берилген эмес. Качан гана бул жерге шагыл төгүлө баштаганда маалымдар болушкан. Жол түшүп атканда мына шагылга эме кылсак, силер кимсиңер деп лопатка сапатка менен түртүп тиндей кылды. Жулмалап жаман кылышты. Эми ал болуптур. Анан Муктарга звонок кылдык, биз андан сүйлөштүк де. Ал оказывается жалган неме болуп чыгып атат. Ал биз менен чечишпей туруп, жалган сүйлөп атпайбы, жалган болуп атат. Булчу. Мыйзам чегинде жооп бере турган болсо, азыр мэр өзү жооп бериш керек да. Мыйзамды ал бузуп атат да. Биз бузган жокпуз. Бизде түшкөндө баратабыз тарай өзү. Мен айттым, мага станканы мисалга Сузактыкы бүт мисалы үчүн таксилерди айдап чыгып кете берсин. Мага таксилердин кереги жок. Мага парковкага ток ушул жактыгына кодду ачык туруш керек да. Дарбаза жабылбаш керек. Акыркы жылдардагы унаанын көптөгү шаарда тыгынды пайда кылганы ырас. Бирок кай жетекчи келбесин бул маселени чечем деп жолун таппай келет. Балким бул жердегилерге да алдын ала маалымат берилсе, биргеликте иштелип чыккан чечим алдаганча ийгиликтүү болмок. Шаардын кооздугун кимдир бирөөлөрдүн көз жашы же нааразы болуусу менен эмес, ыраазычылык жана жаңы идеялар менен ишке ашырса неге болбосун деген суроо коомчулукту түйшөлтөт. Гүлжина Мөндоева, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары.